Дордой Моторстан баштап шлагбаумга чейин жолдун оң жагын или сол жагын. Короче, Дордой Моторстан баштап шлагбаумга чейин жолдун бир жагын жапкандан бери эртең менен могу областтан келатканда эки полоса шлагбаумга чейин эки полоса келет. Анан 1-2 сааттан кийин в обратную сторону эки полоса кетет да. Аны уже баары эле билет унучу. Анан баягы күнү ошентип наркы область жактан ошо эки полоса келаткан. Анан бияктан бирөө барып туруп, ошол мындай намеренно барып эле сүзгөн да жанагынчы. Болбосо эртең менен биякта бир полоса монондой жетет. Бир полоса менен деле айдасаң деле монондой эле жетет да. Бирок жанагынын эмеси кармап калган баягы. Мындай көкпеттиги, баягы бесполезный көкпеттиги, анан өжөрдүгү, анан текеберчилиги кармап калган дагы. Барып жөн нагла эле барып эле сүзүп алыптыр. Анан тура темеки ошо жетчи эртең менен. Вообще бир келесоолук да бучу. Жөн эле мындай выеживаться этпей эле жөн эле бияк менен кете бербей белең сен, мисалы жөн эле сен адамсың го акыры. Сен өзүң деле ошол бир күн болбосо бир күн ошентип экинчи полоса менен жүрөсүң сенчи. Анан барып баягыны сүзүп алыптыр. Эми катуу болгон эмес, но все-таки да. Баары повреждение да. Азыр бир детальга 8.000 алат. Жок эле дегенде. Ошентип турат эми. Келеседой болуп көгөрүп барып баягыны эметип алган да. Эми ушунчалык билбейм да, мындай бир. Бул мындай адам бизде өтө көп экен да. Эгерде адашпасам бир 70% ушундай экен. Мындай бир надо не надо эле баягы эметип эле мындай мисалы биринчи акырына келаткан, анан сен перестраивать эткеніңді көрүп калат да басат газды өткөрбөйчү. Эми деди да, как ты посмел передо мной вот так вот выехать, да, ошондой да, типа мындай ичинде булардын ызасы барбы, мындай кимдир бирөөгө болгон бир таарынычы барбы, обиженный деп коет го. Ушундай обиженныйларбы булар, бизде ушундай адамдар көппү, мындай бир түшүнүксүз да бирчи. Оңолгула, оңол адам болгула. Мусулман бола албасаңар, хотя бы адам болгула. Мусулман болуш өтө кыйын. Мусулман болуп, ошол исламда калып калыш бул өтө кыйын. Бирок эми мусулман бола албасаңар, хотя бы адам болгула. Мындайчы.